Бейиш нуру. Адам баласы эмне үчүн карайт? Чынында бул суроо көбүн түйшөлткөн суроо. Суроонун жообун 7 кишиден турган Япон илимпоздору изилдей баштайт. Илимий изилдөө 25 жыл бою уланат. Изилдөөнүн жыйынтыгында адамдын мээсинен бөлүнүп чыккан гормондордун бар экендиги аныкталат. Бул гормон адам жана жаныбарлардын мээсинде өтө аз бир өлчөмдө бар. Курамында өтө көп күкүрт болгон бул гормон темир жана фосфор менен аралаша алуу касиетине ээ. Ошол эле кезде холестеролду азайтат, жүрөктү чыңдайт жана дем алууну көзөмөлдөөдө да пайдалуу болуп саналат. 15 жаштан баштап 35 жашка чейин бул гормон көбөйө баштайт. 60 жаштан кийин болсо азая баштайт. Жаныбарларда өтө аз кездешкен бул заттын пайда болуусу оңой эмес. Натыйжада бул заттын азаюусу менен адамдын бели бүгүлөт, көрүүсү начарлайт, эске сактоосу алсырайт. Тагыраак айтканда инсан карый баштайт. Япон илимпоздору ойлоно башташат. Инсандын карып кетүүсүн кечиктирген бул гормондун азаюусунун алдын кантип алсак болот? Бүткүл өсүмдүк жер жемиштерди изилдеп чыгышат. Жыйынтык чыкпайт. Акыр аягында табышат. Ал инжир менен зайтун эле. Инжир өзү жалгыз же зайтун өзү жалгыз бул гормондун калыптануусуна жетерлик эмес эле. Качан гана бул эки жемишти аралаштырганда гана керектүү гормонду камсыздай турган азык боло ала тургандыгын аныкташат. Албетте, бул эки жемишти өз-өзүнчө жегенде деле инсандын ден соолугу үчүн өтө пайдалуу. Болгону, бул жерде мээдеги керектүү гормонду камсыздоо үчүн экөөнүн аралаштырылуусу керек эле. Бул эки жемишти бири-бирден колдонгондо керектүү гормон камсыздалбайт болчу. Япон илимпоздору керектүү гормондун камсыздалышы үчүн атайын ыкма иштеп чыгышат. Бул ыкма ушундай эле. Гормондун калыптанышы үчүн инсан 1 даана инжир жана 7 даана зайтун жеши керек. Бул окуядан кийин мысырлык дары чөптөр жана өсүмдүктөр боюнча профессор, доктор Таха Ибрахим ыйык Куранда зайтун сөзүнүн 7 жолу, ал эми инжир сөзүнүн 1 жолу эскерилгендигин изилдеп чыгат. Бул аяттар ушулар эле. Анам сүрөсү 99-аят. Анам сүрөсү 141-аят. Нахл сүрөсү 11-аят. Муъминун сүрөсү 18-20-аяттар. Нур сүрөсү 35-аят. Абаса сүрөсү 25-29-аят. Тиин сүрөсү 1-3-аят. Профессор бул маалыматтарды даярдап Япон изилдөөчүлөрүнө жөнөтөт. Илимпоздор өмүрүнүн орчундуу бөлүгүн арнаган изилдөөсү бул кереметтүү аяттар менен жыйынтыкталат. Демек, инсан күнүнө 7 зайтун, 1 анжир жеп турушу керек. А кереметтүү Куран болсо 7 жолу зайтун сөзүн, 1 жолу анжир сөзүн эскерүүдө. Бул улуу ачылыштан кийин Япон илимпоздору мындай улуу акыйкатты айткан китеп албетте Аллахтын сөзү деп шахадат келмесин айтышып мусулман болушат. Ыйык Курандын Тин сүрөсүнүн 1-аятында Аллах ушундай дейт: Анжирге жана зайтунга ант болсун. Бул сүрөдө Аллах Таала анжирге ант бериши бул мөмө жемиштин канчалык маанилүү, пайдалуу жана баалуу экендигин туюндурат. Аллах Куранда көбүнчө өзүнүн улуу, чексиз кудуретине жана убакыт, мезгил сыяктуу айрым баалуу нерселерге гана ант бергендигин көрүүгө болот. Бул жерде да бул эки жемишке ант берүү менен Аллах бул жемиштердин канчалык биздин өмүрүбүз үчүн маанилүү болгондугун туюнтууда. Мынакей, о менин бир тууганым. Бүгүн ыйык Курандын кереметтүү аятына дагы бир жолу күбө болдук. Куран күн өткөн сайын маанилеринин акыйкаты ачыкка чыгуу менен жашарып, жаңыланып турган Аллахтын сөзү. 7 кылымга ылайыктуу келген эрежелери учурда 21 кылымга да өтө ылайык келүүдө. Эгер адамзат мындан ары дагы канча кылым жашаса да, баары бир ылайыктуу келе берет. Себеби ал бизди, ааламды жараткан Аллах Тааланын сөзү. Бул окуядан кийин ислам дүйнөсүндө 1 даана анжир, 7 даана зайтун терапия методикасы иштелип чыгып, практикада ийгиликтүү колдонулуп келүүдө. Эгер күнүгө 1 даана анжир, 7 даана зайтун жесеңиз эмне болот? Дененин тазаланышын, жаш клеткалардын санынын көбөйүшүн камсыздап, картаюуну кечиктирет. Интеллектин өнүгүшүнө салым кошуу менен мээ клеткаларынын ден соолугун коргойт. Айрыкча
кош бойлууларга жана жаш балдарга бул азыктарды үзгүлтүксүз колдонуу сунушталат. Суицидке алып барган стресс, депрессияга каршы эң мыкты азык. Адамдын дайыма ток жүрүүсүн камсыздайт. Ашыкча майларды бат эритип, ашыкча салмактуулукка каршы эң мыкты табигый дары. Кан шекеринин азаюусун көзөмөлдөйт. Рак ооруларынын алдын алат. Импотенциянын алдын алат. Аялдардын балалуу боло алуу ыктымалдуулугун да көбөйтөт. Бейиш нуру.